Калктын саны өсүп, аймактар чоңоюп баштаганы балдар бакчасына болгон муктаждык ар бир айылда жаралууда. Маселен, жалгыз өрүктө айыл ушулганы бакча болгон эмес. Мындай көйгөйлөрдү мамлекет жетекчилиги эске алып, аймактарда социалдык курулуштар башталган. Убагында эч тоскоолдуксуз кирпичтер убагында келип, бардык материалдар убагында келип, азыр иш жакшы кызуу жүрүп атат. Бала бакчага баруучу балдардын саны 100дөн да ашышы мүмкүн. Учурда айылдагы балдар бакчасынын курулушу 50% аяктап калды. 2 кабаттуу 100 орунга ылайыкталган имарат 2024-жылы салынып баштаган. Долбоордун жалпы наркы 55 миллион сом. Бүгүнкү күндө курулушта 30дай жумушчу иштеп, билим уясы тездик менен курулуп жатат. Азыр 2-чи кабаттыны көтөрүп атабыз. Жумуш 50-60% бүтүп калды. Жаңы жылга тапшырайлык деп ниет кылып атабыз. Өзү 2026 бериш керек болчу. Ушундай эле курулуш иштери Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылында дагы салынып жатат. Райондун борбору болгондуктан балдар батпай, мугалимдер жаңы курулушту чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Окуучулар азыр 2 нөөмөт менен билим алышат. Бул жерде азыр 711 балабыз бар. Бул мектеп 275 орунду бул мектебибиз 2017-жылы ишке берилген. Бул жаңы салынып аткан мектеп дагы 275 орунду. 711 балага бул мектеп дагы келечекте көбөйүп өссөк, өнсөк жетишсиз болуп калат да. Анан аркабызда турган 1900-жылы салынган Жыгаш мектеп бар. Аны дагы 3 класс колдонуп атабыз. Себеби класс жетишпегендиктен балдар окуш керек, билим алыш керек. Ошол негизде аны дагы колдонууга туура келип атат. Бирок бул исторический да. Мунун ичине эч кандай ремонт бөлүнбөйт. Аны өзүбүз колдон келишинче жасап балдарды окутуп атабыз. Жаңы курулуп жаткан мектеп сейсмикалык талаптарга жооп берет. Санитардык гигиеналык жагдайы да эске алынып, ички дааратканалар жайгашат. Мектеп жылуу, жарык кенен курулат. Курулушу пландалган мөөнөткө бүткөрүү мерчемделүүдө. 275 орунду мектеп, котельный, туалет заманбап иши. Азыркы учурда 15 бала иштеп атат. Биринчи кабаттын кирпичин тизип атабыз. 101 миллиондук Кыргыз республиканын бюджетине салынып. Белгилей кетсек, облус боюнча 27 мектеп, 15 бала бакча курулууда. Ошондой эле таза суу менен камсыздоо иштери да жүрүүдө. Алардын 13-ü 1-сентябрда ишке берилет. Иният Эргешева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.